Assalamu alaikum жигиттер, сиздер менен Аркыргыз. Бүгүн Кудай буйруса Launchpad'ди кантип кайсы шарттан көчүрөбүз жана башка программаларды кантип взлом кылабыз. Ошол жөнүндө тема алып буйруса, анда эмесе кеттик. Жигиттердин гүлдөрү, Кудай буйруса бул ссылкаларды баардыгын сиздерге калтырып коем. Так, bundan keyin ылдыйга басасыздар, монтип ылдый кыласыздар. Андан кийин скачать деп басасыздар. Бул жерде версиялар берилет. Жигиттер айырмасы жок, любой версияны көчүрө беребиз. Андан кийин жигиттердин гүлдөрү бирден установка кыласыздар. Бул жакта подробно басасыздар, ровно установить кыласыздар. Болду, эми открыть басасыздар. Разрешение бересиздер, баардыгына анткени разрешение бербесиздер, программаларыңыз иштебей калышы мүмкүн. Бул жакта настройка деп чыгат жигиттер. Бул жакта галочкаларды күйүз коюш керек. Ровно установить кылыш керек. Жанагы эски лампочерди азыр удалить кылабыз. Так, эми лампочерди басабыз да, о приложенияга киребиз, ылдый жакта дополнениеге киребиз, баарына разрешить кылабыз. Болду, Кудай буйруса биздин программабыз даяр. Эми могу эки программаны взлом кылып көрөбүз жигиттер. Азыр мындай эле тест кылып оюнга кирип көрөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй эле жигиттер, бул жакта монета, кристалл жана краскалар жок. Бул жакта донат менен баардыгы. Так, лампочерге кирдик да, өзүбүздүн оюнубузду басабыз, ылдый жакка өтөбүз, меню пачты басабыз да, бул жактан өйдөн ылдый санабыз. Могу биринчи болсо, экинчиси, үчүнчүсү, мына төртүнчүсү. Төртүнчүсүн басасыздар. Жигиттердин гүлдөрү ушундай жашыл шаблондар чыгат жана кызыл шаблондар чыгат. Буларда көңүл бурбайбыз жигиттер. Create файлын басабыз, экинчисин басабыз. Болду. Старыйын азыр удалить кылды. Эми взломду кайра установить кылып атат азыр бул жерде. Установить кылабыз. Мындай айтканда, бул программа жигиттер бул оюнду взлом кылды жана өзүнүн контролуна алды. Готов кылабыз. Так, эми жигиттер оюнга киребиз. Так, өзүңүздөр көрдүңүздөр, жанагындай эле меню турат, бирок могу басабыз монетаны. Ылдый жакка турабыз да, любой монетаны сатып алсак болот. Буну басабыз. Автоматически кылсаңыздар, сиздерге акча түшөрөт. Болду. Көрдүңүздөр, 80 миллион. Бүттү жигиттер. Так, буну взлом кылдык, эми буну да взлом кылабыз жигиттер. Мындай стрела деген оюн бар жигиттер. Буну дагы мен көбүнчө ойноп турам, кээде өзүм убактым болгондо, бош убактарда ойноп көрөм жигиттер. Так, өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жакта да акча жок, мына монеталар эчтеке жок, мына сатып алсак да болбойт, мына. Доллар сурап атат бизден. Так, будан да чыгабыз жигиттер. Лампочерге киребиз да, бул оюнду да ошондой эле кылабыз. Так, жигиттер, мындай загрузка бүткөнчө YouTube'га киресиздер жигиттер, бул жака Аркыргыз деп чыгат жигиттер. Аркыргыз деп чыкканда жигиттер бул жака киресиздер да. Так, подписка кыласыздар. Колокольчикту мүчүп коесуздар. Болду, анан кийин мен ар бир видеом ушинтип сиздерге келип турат жигиттер. Анан кийин жигиттер, бир нерсени айтып кетейин. Ар бир видео өзүмдүн убактым кетип атат жигиттер. Сиздер үчүн арктын жаңысы чыгат деп ошолорго көңүлү калбаш үчүн ушундай жакшынакай болгон мен шортторду чыгарып турам жигиттер. Ошон үчүн ар бир видеого кирип туруп жигиттер, 4 лайк болсо дагы, 5 лайк болсо дагы мынтип басып коюңуздар. Мага приятный болот жигиттер. Жана комментарий, любой комментарий жазып коюңуздар болот. Бул жакта биздин шаблондор уже даяр болуп калыптыр. Create файлын кылабыз, муну жазабыз. Болду. Күтөбүз.
Жигиттер, программабыз эко тең улам болду кудай буюрса, буну дагы тест кылып көрөлү. Жигиттердин гүлдөрү оюнга кирдиге. Эми акчаны басабыз, долларды бассак, жанында меню чыгат. Сиз кааласаңыз автоматик кылып койсоңуздар, бесконечный акча ала берсеңиздер болот монтолуп. Даже кристалл алсаңыздар эле болот. Так, жигиттердин гүлдөрү сиздерге түшүндүрдүм, Launcher кантип иштейт экен, жана башка программалар кантип зулам кылат экен. Эми сиздерге артты үйрөтүшүм керек эми жигиттер. Эге бирөөнүн өңү жок же өңү бар десеңиздер жигиттер, бул мындай. Биринчи жигиттер, буну каяктан көчүрдүм десеңиздер, бул арты бу дагы мод. Биринчи мындай сайт бар жигиттер, жашынакай болгон. Ар бир ссылканы ушул видеонун алдына калтырып кетем. Биринчи ушуну көчүрөсүздөр, өңү ушундай болуп калат жигиттер. Буну оюнга кирбей туруп, Launcher'ге жанында сиздерге үйрөткөндөй эле взлом кыласыздар, 4-чү ряатын басасыздар. Анан кийин жанында шаблондор чыгат, Ошондо чыккандан кийин Pereytiki файлын кыласыз, соровно установить кыласыздар. Короче, ошонун баардыгы сиздерге көрсөттүм. Андан кийин могу Inslant деп турат. Inslant бул башка сайт уже. Бул башка сайт. Бул жака киресиздер, буну установка кыласыздар. Установка кылгандан кийин мондай болуп калат арк. Кара цвет болуп калат. Анан кийин Instant'ты басасыздар, көчүрөт ичинде 100% болот. 100% болгондон кийин оюнга кириңиздер обязательно. Киргенден кийин бул эки оюн бири-бирине кошулат. Анан кийин бул өзү калып калат. Ушинтип буну удалпеңиздер. Буну удалсаңыздар, сиздердин менюңуздар жок болуп кетет. Түшүндүңүздөр, Ошо баардыгын түшүндүрдүм жигиттер. Сиздер менен акыры мейлиңиздер анда.